Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулары эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте кыргыз маданиятын жана тарыхын изилдөөнүн үстүндө иштерди жүргүзүп атышат. Алардын бири катары айта турган болсок, Алтай мамлекеттик университети менен биргеликте бир чоң Алтай долбоорунун алкагында жакшы иштер болуп атат. Жакында 3-чү эл аралык форумга Ошмунун окумуштуулары катышып келген. Биз бүгүн мына ушул форумдун айланасында кеп кылабыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга коноктор келген. Сиздерди тааныштырып койсом, Ош мамлекеттик университетинин тарых жана социалдык иштер факультетинин этнограф илимпоздору Айтбаев Тажыбай Ахматович, абай куш келипсиз, жана Маразыков Нурабидин Камчиевич. Абайлар, мынакей жакында эле эл аралык чоң форумга катышып келдиңиздер. Кичине тарыхынан биринчи кеп баштасак, бул 3-чү форум экен. Мына ушул форумдун алкагында көтөрүлгөн темаларга Ошму качантан баштап мындай партнер болуп, өнөктөш болуп кирди. Анан деги эле ушул форумдун кичине таржымалуу тарыхы жөнүндө айтып кетсеңиз. Жакшы болот. Бул Алтай мамлекеттик университетинин база алкагында Чоң Алтай деген проект бар. Аларда булар 3 жылдан бери иштейт. Ошол биз 2021 жылы алардын чакыруусу боюнча Кыргызстандын түндүк территориясында Ат башы, Кочкор, Нарын областынын райондорунда, ошондой эле Ысык областынын Тоң райондорунда биз этнография экспедицияларды уюштурдук. Мына ушундан башталган алар менен баш. Андан кийин ал келип туруп 22 жылы келип ушул жөнүндө ректор менен макулдашып, Кудайбердиев Гапарович менен биздин Ошмунун алкагында да ушундай жүргүзсөк болот, жүргүзсө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп анан ал менен келишкен, ал макул болду. Биз 22 жылы биз ушундай ошол Ошмунун каржылоосунун негизинде Алтайдан Чоң Алайга деген чоң эл аралык этнография экспедиция уюштурдук. Көрсөк, бул абдан жакшы. Эмне үчүн биз тоолук райондордон баштадык? Тоолук райондордо биздин салттуу маданиятыбыздын сакталышы көбүрөөк сакталган. Калган бизде чөл райондорубуздан да көп нерсе сакталган эмес да. Ошондо биз проектке демек Алтайдын окумуштуулары, анан биздин Бишкек көлдөгү тарыхчы окумуштуулар чогуу жасап атасыздар ошондой. Муну эл аралык дегенде биз ошол Тоолу Алтайдан этнографтар, Алтайдан, анан Бишкектеги жогорку окуу жайларынын профессор, докторлору, доценттери, баардыгы окумуштуулары этнографтар гана катышты. Тарыхчылар эмес, этнографтар келип катышып, ошол Алтайда бир топ маалыматтарды Чоң Алайга келип, ал жерде ушунчалык өзгөчөлүктөрү боюнча кызыгып, аларды изилденип баардыгы. Анан ошол эле жерде бир уруулар боюнча да канча коомчулукта мындай эмелер болду, талаш тартыштар болду. Ошондой эле бул демек бул экспедиция Кыргызстан территориясында 1956-53-56 жылдары гана жүргүзүлгөн да, мындай негизги мындай комплекс. Андан бери мындай көп жүргүзгөн эмес, мындай жергиликтүү. Биз азыр конкреттүү ар бир жерден өзүн изилдөө, биздин жанагы материалдык эмес маданиятыбыздын канчалык деңгээлде сакталып калды, канчалык деңгээлде жок болуп баратат, канчалык жок болуу коркунучуна турат деген максаттарды коюп изилденип атабыз да. Көбүнчө биздин ушул материалдык маданиятыбыз, салттуу маданиятыбыз тоолуу жерлери гана сакталганын биздин экспедиция көрсөтүп турат да. Агай, Шакер өзүңүздө мына азыр абдан жакшы теманы изилдеп атсыздар. Албетте окумуштуулардын мына ушул тармакка өзгөчө кыргыз маданиятынын, кыргыз тарыхынын мукуралуулугуна көңүл буруп баштаган абдан жакшы. Нурайбин агай, сиз айтсаңыз, мына форумда эл аралык 3-чү Чоң Алтай форумунда кандай темалар көтөрүлдү жана анын эл аралык масштабынын көлөмү кандай болду? Кайсы мамлекеттерден окумуштуулар келип катышты? Бул жерде негизи темасы Чоң Алтай деп айтылат дагы, анан ал жерде славян, анан түрк элдеринин тарыхы, анан азыркы учуру деген темада каралып, анан ошол жерде негизинен байланышканда түрк элдеринен катышты да көпчүлүк. Бул мындайча айтканда Уфадан,
başkalar geldi. Irak'ı çıkıştan Dальний Vostok'tan geldi. Sebebi biz tursak gelip bizden sizler oşlan şunday Kırgızstandan gelipsiniz. Menin temama jakın degenler. Andan tышкары Tatar Kazan'dan gelişken. Эми жалпы ошо Türk ellerinin baары katıştı. Mongolia, anan al жерде даже Кытайдан келип катышты. Анан ошол өздөрүнүн ошо проблемалары, тарыхын ал жерде секцияларга бөлүнүп катыштык. Анан биздики негизинен алганда этнографияны өзүнчө карадык. Биз алдык секцияга катыштык. Эми негизинен ал жерде археологдор өздөрүнүн табылгылары менен эң кызыктуусу акыркы мезгилде ошо Алтайдан табылган табылгыларды көрсөттү да. Анан ошол баш сөөктү таап генетикалык изилдөөгө биз жетиштик деп айтты. Генетикалык изилдөөгө жетишкенибизде бул генетикасы, бул баш сөөктүн генетикасы мына Аляскадагы, Америкадагы индейстер менен уже генетикасы бир дегенди. Таптык деп айтып атат. Анан ошол эле мезгилде бизде кургандардан табылган адам менен кошо жаныбардын көмүлүшү, алардын табылган. Анан бизде үзөңгүлөр бар эмеспи? Үзөңгүлөрдүн ошол жерде темирден тышкары сөөктөн жасалган үзөңгүлөрдү тапкандарын көрсөтүп. Эми кызыктуу болду. Ал жерде бажы өзүнүн тарыхын ал жерде көрсөттү да. Ошо санап берип аткан азыр тарыхый табылгалардын кыргыз окумуштууларына, өзгөчө кыргыз элине канчалык деңгээлде мааниси, кызыкчылыгы бар? Эми биз ошол нерсени кече жакында эле келгенден кийин мынабы Токтогул районунда кургандар ачылды деп баягы Инстаграмда чыгып, анан ошол мезгилде биздин пешенебизге чех археологдору да кошмууга келип калган эле, алар менен кошулуп бардык да. Кошулуп барганда баягы кургандардан табылгандар көрсөттү да. Көрсөткөндө мен ошондо анализ кылдым. Ал жерде деле кургандар, мына сактарда деп атат, мынабы ошол башчы менен кошо жанына атын кошо көмүлгөнү, анан ошол өзүнө колдончу баягы сөйкөлөрүн кошо, мына курал жарагын кошо көмүлгөндүгү тууралуу ал жерде кеп болду да. Анан ошондо эми Большой Алтай дегенден кийин, Чоң Алтай дегенде ушу ареалы чуң экенин, көчмөн элдердин ошол тарыхы түпү бир дегенге алып келип атышат да ал жерде. Жогой, мына сиз мына ушул илимий этнографиялык экспедициялык топтун түштүк жергесиндеги илимий иш аракеттеринин жетектеп координатор болуп атасыздар. Буга чейин, мына ушул күнгө чейинки кайсы мына азыр эле Чоң Алайды айтып кеттиңиз, дагы кайсы жерлерди изилдедиңиздер? Алдыда ушул экспедициялык топтун кандай пландары бар? Biz ушул жылы 23-жылы biz ушул ошмунун ички грантын алкагында аны аткаруу максатында biz мына Алабука районунун тоолуу жерлерине бардык. Ошондой эле Лейлек районунун Лейлек экспедиция деп учурдук. Алабука экспедиция деп учурдук. Анан Чаткала экспедиция деп учурдук. Анан акырында биз июль айында Алтайдан Чаткалга деген чоң эл ара экспедиция учурдук да. Буга дагы биз ошол тоолуу Алтайдан, Бишкектен бүт этнограф окумуштууларды катышуубуз менен биз экспедиция учурдук. Бул деле бир топ жемиштүү болду. Бир тобун биз аныктадык, кайсыл биздин материалдык маданиятыбыз, салттуу маданиятыбыз ал жерде сакталып калгандыгы жөнүндө, кайсылар барлыгы жөнүндө, кайсылар жоголуп кетүү коркунучта бар экендигин анализдеп, тактап, ушул жөнүндө биз азыр көп иш алып баратабыз. Бул бизге туура. Эгерде биз ушуларды азырдан сактап, сүрөккө тартып, анан аудио видео запись кылбасак, жазбасак, ал келечекте биздин муундарга эмне кылат? Азыр мынандай кээ бир материалдык маданиятын жоголуп кеткенден кийин каякта калат? Ошолорду биз калып келечек муундарга, келечекте биз ушул китептерди, атластарды биз кечээ күнү форумга бардык да, укмуш сонун нерселерди чыгарды да биз форумдачы. Ушуларды көрүп, алардан да көп нерселерди мисалы нелерди эске алсак болот? Мисалы үчүн мына алар Алтай университети өзү ушундай Этно Алтай
Алтайский край деп чыгарып тур. Укмуш ушундай сонун нерселерди чыгарганда бул ошол Алтай университетинин базасында өзү чыгарат ушундайларды. Почему биз чыгара албайбыз? Эмне үчүн биз чыгара албайбыз? Ушуларды чыгарсак, ушундай болсо келечекте биз бардык жанагы келечекте бренд болодан өзүбүздүн мына Leylектин килемин алсаңчы, боз үйлөрдү алсаң, ушулардын баарын калтырсаң, келечекте бул көп нерселер турда. Даже биздин руханий маданиятыбызда мына кошок айткан жол барат. Кошок билген жол барат. Ушуларды биз китеп жүзүнө калтырсак, китепке калтырсак, материалдар чоолсак, ал келечекте биздин ушул материалдык эмес руханий маданиятыбызга көп салым кошкон болобуз да. Бул сөзсүз түрдө керек. Мен ушинтип өзүмө милдет кылып алдым да. Ой, ушул Россиянын окумуштууларында өзгөчө бир таң кала турган, өзгөчө бир кызыкчылык жараткан эмнелер бар сиздин оюңузча? Мына ушул сиздер менен чогуу азыр мына Алтайлык окумуштуулар иш-чара жүргүзүп атыптыр. Алардын бул жактан издеген эмне болуп атат? Мен Алтай университетинин биздин Ош мамлекеттик университетинин абдан кызуусу зор экендигин, мен ошол жерде жанагы Алтай мамлекеттик университетинин президенти менен Земляков менен жолукканда абдан жакшы сөздөрдү айтты. Ой, Ошмо өзүнүн ички гранты бар. Ошмо ушундай изилдөөлөрдү издеп атат. Мына 2 жылдан бери биз биргеликте иштеп атабыз. Аябай жакшы иш аткарып атасыңар. Ошол жетекчилер айтпайбы? Биз дагы средства табайлык, бизге дагы этнография экспедиция устраилычы биргеликте Алтайда деген сунуштар чыгып атат да. Ана мен баягы форумга барганда бир мындай өзүмө жылуу нерсе кылгандыгы, кирсек эле чоң бир стендке Ош мамлекеттик университетинин андагы Алтайдан Чоңалайга, Алтайдан Чаткалга деген экспедицияларды эмелерин стенд кылып чыгарышып, ошондо эле мен электронный вариантка көп материалдар берсем, электронный көргөзмө уюштуруп баягы чоң залгачы. Андан бөлек да бир бул жерден жөнөкөй сүрөттөрдү чыгарып бардык эле, жакшы мындай цветной кылып жакшы сүрөттөр чыгарылды. Өзүнчө эме фото сүрөт көргөзмөсүн уюштурду бир залга чоң кылып, этнографтар үчүнчү. Демек бул мына ошол чоң Ошму жөнүндөгү чоң стендтин уюшугу, электро көргөзмөнүн, анан жөнөкөй көргөзмөнүн, анан биздин кабыл алышы, анан өзүнчө кабыл алып сүйлөшүп, мындан арыда кандай иш аткарабыз деп ушунчалык жакшы кабыл алышы. Бул демек ал айтты да биздин Ошму келечек биздин негизги өнөктөшүбүз болот. Биз деле ушундай уюштурабыз эмелерди деп жакшы кабыл алды. Ошму жөнүндө абдан жакшы ою жакшы каналардындай кабыл алуусу эмеси. Мен баягы президенти менен дагы жана проректорлор менен дагы бүт сүйлөшкөндө абдан жакшы мындай ой пикирлерин айтып, биргеликте иштелек мындан кийин деген сөздөрдү айтты. Биз Ошмуну мына 2 жылдан бери жакшы билебиз. Этнографиялык экспедицияларды жакшы уюштуруп атасыңар деп, алардын кызыгуусу жакшы. Анан биздин мына ал жерде туура барсаң биз экспедиция форумга катышып сурасак, аларды да урун айтат да, сөөк деп. Ай, кайсы сөөктөнсүң сен? Ай, сары дейт. Кайсынансың? Мен муңгушмун деп. Биздин мына урурлук байланышы да ушуларга бар такалат да. Биз эгер аяк Алтайга барып изилденсек, көп жага материалдык маданият жок болуп кетиши мүмкүн. Кандайдыр бир мезгилде. А бирок баягы уруулук, анан руханий бар көп нерселер, байланыштар сакталып калышы мүмкүн да. Ошол жерде анан биз барсак, Кудай буйрса, ошол биздин түштүк Кыргызстандагы материалдык маданияттар менен алар менен анализдеп, кандай окшоштуктар кайсылар сакталып калды деген ойлор пайда болушу мүмкүн бизде. Кошумчалап койсом болот. Биз ал жерде барганда чын Ошму боюнча ошол 2 экспедиция боюнча ставка кылыптыр. Өтө жакшы нагылып кылган. Ал жерде ошо сүрөттөр менен коюлган. Анан электронный уставка коюптур да. Электронный уставканын мага ошо темасы мындай таң калыштуу болду да. Ал жерде ошол экспедиция тоолордо болгон, жайлоодо болгон, боз үй болгон, нан бышырылган, баары жогун тартып кеткен дагы ошол ичинде турат да. Анан бирок теманы мындай коюптур. Скотоводы Кыргызстана деп коюптур да. Анан калганда ошол азыркы баары жок ушу мал чарба менен байланышкан жайлоону
чыгарганда анан көпчүлүгү мен ошол жерде карап турдум. Көпчүлүгү келип кызыгып атат да, алгындай колу менен өткөрүп. Анан бир эки ошол нар жакта тоолуу Алтайдагылар келип, алар мындай биздин немелер экен, бизге окшош кыргыздар. Деп анан сиз кайсы сөбөктөн болосуз деп келет. Анан ушундай муңгуш десем, биз да муңгушпуз дегендер болуп атат. Эми ал жерде негизинен ошо биздин тарыхыбыз кызыктырып атат да. Алар ошо окшоштуктарды алар өздөрүнчө таап. Именно Алтай мамлекеттик университетинин тарых жана эл аралык байланыштар институтунун директору өзү кызыгып келип 2 жолу экспедицияга катышып кеткени бул эми ошо биздин тарыхыбыздын алар менен окшоштуктар бар экенин айгиленип турат да. Эң сонуна кай мына ушул жакында эле ректор менен да ушул темада байланышканда, эл аралык байланыш боюнча Кудайбердик Апаралович дагы ушул сиздер айтып кеткен бир нерсеге токтолду. Мурда Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулары жетекчилиги чет өлкөгө чыкса, биз барып кайрылып кызматташайлы, баарлашайлы деп эшик каккыласак, азыр тескерисинче алар бизге өздөрүнүн мындай кызыкчылыктарын, азыр өздөрү келип биз менен кызматташууга ынтызар болуп атышат деген жакшы пикирди айтты. Азыр сиздер да тастыктап атасыздар. Демек, мына ушул университеттин окумуштуулары сырткы байланышка чыгуу менен кыргыз маданиятын, жалпы эле кыргыз мамлекетин таанытууга, илимий чөйрөдө мындай бир жакшы бир алака түзүүгө себепчи аянтчы болуп берет экен да. Ушул этнография адистигинин тармагынын дейли келечеги кандай болот? Артыңыздарда ушул изилдөөлөргө өзгөчө бир ынтаа коюп кире турган жаш шакирттерден, окумуштуулардан барбы? Ошолордун абалы жөнүндө айтып берсеңиздер. Эң жакшы биз мына этнографияга экспедициянын этнография өзү экспедициясы материалчы болот. Бул экспедицияга чыкканда ар бир информатор менен, маалымат берүүчү менен тикеме-тике сүйлөшүп, андан маалымат алып, алардын бардыктан ошо менен эле бирге биз мына мен экспедициянын жетекчи катарында ар экспедицияга барганда бирден экиден студенттерди кошо барам мен. Үйрөнгүлө. Алар дагы мына 1-2 айдан кийин алар өздөрү суроо бере баштайт. Yani үйрөнүп, мен мына лейлек, алабука, чаткал, чоңалай экспедициялар бирден экиден студенттерди алып барып, аларда тартып, алардын кызыгуусу. Алар аяктан келгенден кийин мына Жаллабатка жана башка жерлерге барып докладдар жасап келип атат. Кызыгуу пайда болуп атат. Мына студенттердин кызыгуусу артат да мындайда. Сөзсүз түрдө. Анан мен ушул факультеттин базасында этнография клубун ачканбыз. Этнография клубун ачкандан ар бир клубтун мүчөлөрү бирден, экиден кошулуп барып, үйрөнүп, анын эл, мисалы үчүн, любой окумуштуу барып, этнография опрос жүргүзө бербейт. Ага үйрөнүш керек, кантип алыш керек. Ар бир эмени, маалыматты өзүнүн жолу менен, ығы менен алыш керек да, ошолорго үйрөтүш керек жаштарды. Келечекте алар мына бизде көбү бар. Мына бул жерде мындай нерсе бар да, кечирип коесуз, бул нерсени айтып кетсем. Биз мындай түшүнүшүбүз керек да, азыр айылдарда аксакалдардын көзү өтүп кеткенден кийин маалымат ала албай калабыз да. Мисалы 2005-жылы биз экспедицияга барып, Тажбай Акматович менен Чоңалайга барганбыз. Мен ошонун темам турак жайларда. Ошолорду изилдеп, анан биз субрегионго бөлүп изилдегенбиз. Анан кечеки экспедицияда барганда үйлөрдүн баары өзгөргөн. Ал тууралуу даже ошол жерде мурунку мен 2005-жылы таап келген маалыматтарды сурасам, кээ бир жаштар билбейт. Ошон үчүн бул экспедициянын өтө керектүүлүгү азыр ошо көргөн аксакалдардан маалыматтарды алып калышыбыз керек да. Бул маалыматтар ошол тоолуу агай бөлгөн региондордо да, Чоңалай, Чаткал, Алайкуда. Ошон үчүн экспедицияны уюштуруп атканда азыр колго ала турган нерсе. Мына азыркы бар жогу эле мындайча айтканда тиражный болуп чыгып атпайбы? Единичный, мына лейлек келеми. Аны айтып атат. Мына боз үйлөрүн дагы мындай караганда регионго ылайыктуу, ар биринин өңү түсү болгон формасы. Ошону азыр биз боз үй десе эле бир боз үйдү түшүнөт. Өзүнүн ал жерде ошол
немелер бар, орнаменттер бар, өзүнө таандык. Мына айтып атпайбы, кыргызды калпагынан келетканда эле тааныган деп. Канча жаш, кайсы уруудан үйлөнгөн эмес бааны. О жашынан бери карап атпайбы. Ошонун тамгалары бар. Ошон үчүн этнографияга азыр Ошмудан грант болуп, бөлүнүп экспедиция уюштуруп аткан бул чоң ийгилик да. Анан бир кошумчалап коюш керек. Кечээки ошо биз Ошмудан экөөбүз бардык. Дагы эки жеке барыш керек эле, бара албай калды. Алар онлайн катышты. Бирок чоң делегация болду. Касманбетов госсекретарь өзү жетектеп барды. Биз 30дай делегация бар. Анан ушул жерде, ал жерде жетишкени, Кыргызстан жетишкендик телеканал ачылды. Большой Алтай деген телеканалга алар ошол Земляков менен, президент менен кол коюшту. Аны ошол кечкурун бизге ошо чай берип атканда эл алдында реклама кылды. Эми мындан кийин биз ону көрө алабыз да. Ошо каналдан көрө алабыз. Ушундай ийгиликтер болду. Именно ошо Кыргызстандан барган делегацияны жакшы жылуу кабыл алды. Эми ошого мындайча айтканда биздин ошол ата тегибиз жашагандыгы аларды кызыктырат да. Тарыхый мекенибиз да. Жакшы нерсе болду. Рахмат. Мына Кыргызстандан көп барды атпайбы делегация. Эми негизинен мына Венгриядан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан көпчүлүк жерден барды да, барып Монголия алып кетти алар. Мына ошолордун баргандардын бардыгынан караганда эң басымдуу көбүрөөк ошол Кыргызстандын делегациясы көп болду. Мына госсекретарь Сүйүнбек Асманбетов ошо катышты. Ал дагы көп кыргыз сөзү. Мен айтып келем ошол Кыргызстан менен болгон байланыш. Биз негизинен байланыш дегенде бизде биринчи келгенде мына 3 вуздун жогорку жайында келишим түзгөнбүз. Алтай университети, Улуттук университет, Ошму биргеликте иш алып барайлык деп. Андан кийин дагы өзүнчө бир түзөлүк, эки жактуу Алтай менен Ошму деп дагылар түзүштү. Мындай кеңейтелик байланыштарды. Мындан кийин кеңейтип, студенттер барсын, студенттерди чакырайлык, мобилдүүлүктү күчөтөйлүк деген мындай маселелер коюлду да. Кудай берсе биздин студенттер аяга барып, экспедицияга чыгып, эмеге чыгып келишет. Алар дагы жетекчилиги кызыктар да келип, биздин Алтайда да экспедиция жүргүзбөйсүңөрбү деген биргеликте жүргүзөлү деген пикири жакшы. Агай, сиздер менен биз өтө чоң теманы талкуулап атабыз. Бул боюнча сааттап сүйлөсөк да убакыт жетпейт. Жыйынтыктаган иретинде суроо берейин. Ушул форумдун келечек перспективасын кандай элестетесиз, кандай көрөсүз? Жана ушул Алтай мамлекеттик университетинен этнографияга жасаган мамилесинен эмнелерди үйрөнсөк болот экен? Мен барганда, эми бир жерге барганда университетке көп жакшы жагын ойлойсуң да. Барганда эле алардын ар бир жасаган иши ордунда экен да, ар бир өзүнүн милдетин такатат экен. Мына бир эле бизде мисалы үчүн структурадан көрүп жүрөсүң, сен деле көрүп жүрөсүң. Декан бир кичинекей эле кабинетте, андан чыкканда бир чоң ушунча эле залында бардык деканаттын структурасы бир бөлмөдө отурат экен да бардыгычы. Анан мен айттым, Иван Иванович, кандай бул бардыгы, кандай иштешет эми? Десе, нет, бул көзөмөлдөнгөнгө жакшы экен дейт. Чыксаң бар иштеп атат дейт. Эрте кетмей жок дейт, өздөрү иштей берет дейт. Карачы, бизде замдеканына да, илимине да бүт бөлмөлөрдү бөлүп салганбыз. Мындай да. Ушул жерде мага жакты. Бардыгы. Ушул жакшы, оптимально. Бул бир жагы. Экинчи жагы барганда биз алардан бардыгы мен сүрөт алып бардым да. Жана жөнөкөй көргөзмө уюштурайын деп бир 36 сүрөт алып бардым эле. Алып барсам менен Иван Иванович илип коелучу деп айттым да. Сен эмне Тажбай? Азыр искусствоведтер келет деди. Алар илип койду. Карачы. Өзү тандап, кандай койсун, өздөрү чемчик сойсо касап сойсун. Касап сойсун деген мамиле кылат экен да. Мен колум тийгизген жокмун. Бирок ошол көрсөң абдан жакшы мен сүрөттөр жанатым. Абдан жакшы түсөт. Мен разы болуп калдым да. Подборкага. Ар бир университеттин структурасы өз милдетин так аткарат деген сөз ушундай экен да. Мен анан дагы бир Мына жерде да бир эки кагаздар турат, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Мына мисалы үчүн мына биз барганда мына Ошму жөнүндө, Ошму мына
Kırgızstanda ekspedisiya деп мынанда турат. Мына 21 жылы Алтайдан Чоңалайга деп өзүнчө бир эмелер чыгарган да, аларчы. Экинчи бетинде дагы быйылкы 23 жылдан Алтайдан Чаткалга деген экспедиция өзүнчө эме чыгарып атпайбы буларчы, мына жазып. Биз ошму жөнүндө маалыматтарды көбүрөөк жазып ошо кирдик. Анан бул журналды ошолор чыгарып келген коноктун баарына берилип атат. Келген конок 300 конок баарына сумкасын салып берип атпайбы? Эми ошочо мамлекетке Ошмунун аты кетти. Ош мамлекетке ошо кайсы Монголиядан келди, жана Венгриядан келди, Өзбекстан, Тажикстан, кайк болсо баардыгы Ошму жөнүндө маалыматтар кетти. Кыргызстан жөнүндө Ошму жөнүндө маалымат кетти. Экспедиция боюнча Тажыбайга кошумчалап коеюн. Bir 10 телеканалда экспедиция боюнча Россия боюнча кеткен да. Анын даже алардын немелери Экспедиция деген Кыргызстанда. Кыргызстандагы экспедиция 10 телеканалда. Анан былтыр Тоолу Алтайдан келген, Тоолу Алтайдагылар дагы барып, ал жерде өзүнчө ошол берилген. Анан бул жерде айтып атпайбы, андан тышкары кече ошол жерде турсам мен апрелден бери декан болбой калдым да искусствода. Анан келип издеп искусствонун деканы деп алып чыгып кетип атат да. Именно барып туруп биздин студияны көрсөңүз, биз Ошму менен уже 3 жылдан бери двойной диплом иштеп атабыз. Кош диплом боюнча иштеп атабыз. Мына мурун телефондо сүйлөшсөк, мына экөөбүз таанышабыз деп, тааныштык, ошо дизайн менен иштеп аткан. Ошо дизайнерлер биздин фото сүрөттөрдү тандап коюп беришкен да, өздөрү ушундай кызыгып коюп беришти. Анан илимге Алтай университетинде өтө чоң көңүл бура баштаптыр. Өтө чоң. Мисалы ошо археологияга, этнографияга акча бөлүшөт экен. Жакшы бөлүшөт экен. Анан студенттерди экспедицияларга көп алып чыгат. Эми мындайча айтканда, бул форумдун именно келечеги мындай uzun da. Bunday zaten ömrü kısa emez. Жаңы эле башталып аткан Эми башталып. Башталыш десек. Анан кийинкилерде барганда, биринчи жолу барганда, баягы Термез университети Өзбекстандан давай ушу биргеликте экспедиция уюштурайлы деп атат. Ушундай кызыгып келип атышат. Тажикстандан келип атат. Бирге уюштурайлы. Неге биз уюштура албайбыз? Мына Кыргызстан менен уюштуруп атат экен. Ушундай кызыгуулар бар. Мен барганда ушу форумдан жакшы мындай көңүлүм көтөрүлүп, энергия алып келдик. Анан Тажыбай Акматовичти даже Земляков президент өзү келип куттуктап атпайбы, анан о сүрөтүн тартып. Кызыласовдун лекциясына кирсек, ал айтып атпайбы, дүйнө мына Евразиядагы кыргыз аталыштагы жерлерди алып туруп, анан акырында өзү айтып коюп атат. Бар жок кыргыз аталыштарды аныктап туруучу бул турак жай менен тамак ашы болот. Тамак ашынан да турак жай дедилер. Анан мен айттым, меники турак жай. Агайдык тамак аш деп койдум. Ушундай кызыктар, бирок илимпоздор, чын археологдор катуу издеп атышыптыр. Ошого форум жакшы өттү да, баары жолу ыраазы болушту, биз деле ыраазы болдук. Жакшы сыйлап жөнөттү. Ошол барганда жана Кызыласов да, вот мен көптөн бери лекцияга качан деп ниет кылып жүрдүм эле, аны качтык. Андан жанагы биздин дагы археолог, күчтүү археологубуз Табалдиев да барып ал жерге катышып, алар менен болуп. Анан мен жанагы менен жыйынтыгы дегенде алар мына 3 жолу өткөрүп атпайбы булар форумда. Мына биринчисинде ушулар таратты да. Укмуш баягы летопись түркчө цивилизация деп мазмунун карасаңыз, сонун кыргыздардыкы да көбү. Ошондуктан бул мына Алтай университетинин өзүнү чыгарып аткандыгы эмеде. Анан экинчиден дагы мына көрүп турасыздар, мына китептердин баардыгы. Анан дагы булардын эң бир өзгөчөлүгү мына Алтайский университет опережая время деп университет жөнүндө укмуш маалыматтарды берип, анан таратып атпай келген эми конокторго. Ушундай нерсе көп. Анан экспедиция баргандан кийин алар туура студенттерге көп көңүл бурат экен. Мына биз өткөндө барганда биздин окумуштууларга дагы эме берди. Бирок чоң Алтайга
Алтайдан Чаткалга деген экспедиция уюштуруп да быйыл. Ошого да биз 3 студент качкан. Катышып, алар менен биргеликте болуп, кызыгып, студенттер ушунчалык айтат экен, агай, бул бөлөк болот турбайбы? Маалымат алган депчи. Ошондуктан мына ушул Бакча Алтайдан аябай жакшы качты деп татына оңолго деген кызыбызга мына от Алтай до Чаткала деп туруп благодарен письмо берип атат. Эл аралык форумда берилди. Ошол жактан берип да бизге аяктан. Анан башка дагы 3 кызыбызга берди. Мында сертификаттарды берип жатат эме болуп. Себеби бул илимий изилдөө ишине көбүрөөк көңүл бурулат экен да аларда. Студенттерди катыштырып, аларда дагы бүт барып көрсөк, маалыматтарын карасак, студенттер раскопка катышып атат, археолог, экспедиция катышып атат. Демек, булар студентти тарта билүү. Бизден дагы азыр эми баштадык мына студенттер менен биргеликте алып барып. Бул эми студенттер биздин келечегибиз да. Булар уланыш керек. Ошондуктан бул форумдун келечеги кең. Себеби мунун көптөгөн окумуштууларга чыгып атпайбы, көптөгөн информация болот, көптөгөн китептер чыгарылат. Булар демек келечекте мына түрк элдерин, славян элдерин тарыхынын бирдейлиги биз мына ушул көптөгөн мен дагы азыр акыркы кезде ушул Сибирдеги түрк элдеринин маданияттары боюнча карасаң өтө окшоштуктар ошончо мына. Биздинче эле талкан. Курут. Сары май. Көпчүлүк мында карасаң бардыгы сүт. Агай. Окшоштуктары көп да. Мына ошондуктан көбүрөөк изилдениш керек. Мен ойлоп атам, келечекте ошол Тоолу Алтайга барып деле ушулда изилденсек, көбүрөөк ошол окшоштуктар, айырмачылыктарын байкайт элек да. Сиздерге чоң рахмат агай. Мына азыр сиздер менен маектешип атып, кадимкидей сиздер ушул форумдан бир топ жакшы идеяларды, дем күч алып келгениңиздер байкалып атат. Мына ушул энергия кыргыз маданиятын, кыргыз тарыхын, этнографиясын изилдегенге өзүнүн чоң бир пайдасын берет деген ишенимдебиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан экрандан көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.